Баткен облусу жалпы республикалык тестирлөөдөн 2 жыл катары менен өлкөбүздө Бишкек шаарынан кийинки 2-нчи орунду алып келе жатканы маалым. Облустун билим берүү рейтингинин жогорулашына салым кошкон орто мектептердин негизги катарын Баткен облустук гимназия жатак мектеби толуктайт. Аталган гимназия Баткен жергесинен деги эле жалпы өлкөбүздүн билим берүү тармагында көрүнүктүү иш алып барып, республикага таанымал болгон жана жалаң гана мыкты окуучуларды тарбиялап чыккан белгилүү билим берүүчү Борбор аталууда. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун мураскербени да ушул Баткен облустук гимназия жатак мектеби тууралуу маалымат бермекчи. Аталган гимназия 1993 жылы уюшулган. 28 жылдан бери уясынан такшалган татыктуу билим ээлерин чыгарып келүүдө. Учурда мектепте 423 окуучу окуйт жана аларга 38 мугалим билим берет. Баткен облустук жатак гимназия мектеби бул зээндүү окуучулардын мектеби. Бул мектепке кабыл алууну биз 6-классты эң мыкты бүткөн окуучуларды сынактын негизинде 7-класска кабыл алабыз. Башкалардан айырмаланып, мектептин билим берүүсү модулдук системада иш алып барат. Бул да болсо гимназиянын артыкчылыгы. Бир гана билим менен чектелбей, окуучулардын чыгармачылыгынын өнүгүүсү үчүн да көптөгөн кружоктор уюштурулган. Баткен облустук жатак гимназия мектеби бул бир гана областка эмес, республикага таанымал мектептердин бири катарын толуктайт. Себеби биздин мектептин көрсөткүчү аябай жакшы. Жыл сайын окуучуларыбыз областтык, республикалык олимпиадада байгелүү орундарды камсыз кылып келишүүдө. Андан сырткары 2019-2020 окуу жылында ушул мектептин бүтүрүүчүсү Ибрагимова Перизат алтын сертификатка татыктуу болду. Андан сырткары биздин окуучуларыбыз жыл сайын жалпы республикалык тестирлөөдө жакшы упайларды камсыз кылып келүүдө. Педагогикалык коллектив башка мектептерден айырмаланып, модулдук система менен иштейбиз. Бизде мектептегидей чейректер чыкпайт. Биз жогорку окуу жай сыяктуу 2,5 жылдыкта биринчи жарым жылдык, андан кийин экинчи жарым жылдык болобуз дагы. Анан бизде модулдук система. Биз балдарды ошол бир жылда 4 жолу модулдарды алып, мына ошонун негизинде өзүнүн окуу процессибизди жүргүзөбүз. Бизде түштөн кийин кошумча сабактар окутулат багыт боюнча. Андан сырткары ар кандай кружоктор иштелет да. Мындай айтканда, андан сырткары мындай тарбиялык иштерге да көп маани беребиз. 4-күнү бизде олимпийский топ деп коебуз. Бул күнү биз жалаң гана балдарды олимпиадалык кружокторго даярдайбыз. 5-күн болсо бизде класстан тышкаркы иштерге, мына ушул азыркы көргөн ашканабызда бизде жалаң гана класстан тышкаркы иштер жүргүзүлөт да. Гимназияда билим алган балдардын чөйрөсү башкача. Алардын билимге болгон ынтызарлыгы да аябай көч. Жалаң гана зээндүү, дымактуу балдардан курчалган билим уяга облустун айыл кыштактарынан сынактын негизинде тандалып алынган окуучулар гана окуй алышат. Баткен облустук гимназия жатак мектебинин 11-чи А-сынып окуучусу болом. Бул мектепте окуганыма быйыл 5 жылдын жүзү болду. Мен негизинен Орто Боз Баткен районуна караштуу Орто Боз айылынан келип, ушул жерде жатаканасында жатып окуп жатам. Азыркы учурда ОРТга дагы аз убакыт калды, олимпиадага да даярдыктар жакшы болуп атат. Мен олимпиадага даярданышыма себеби жардам берип аткан мугалимдерге, Айнагүл эжекеге терең ыраазычылык билдирем. Мага аябай чоң поддержка берип, аябай чоң колдоосун көрсөтүп жатат. Ал эми ушул 5 жылдан берки мага берген билимдери үчүн бардык мугалимдерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Бул мектептин мугалимдеринде дагы, окуучуларында да сөз жок. Аябай жакшы, күчтүү мугалимдер, окуучулар. Ал эми ОРТга даярдык болсо, мугалимдер колдон келишинче жардам берип атат. Биз дагы билбеген нерселерибизди ошолордон сурап, олардан кеңеш сурап, аз убакыт калса дагы биз өзүбүздүн бардык 5 жылдан берки же андан алдыңкы жылдардан дагы билбеген, унутта калган нерселерибизди сурап, бардык нерсени үйрөнүп атабыз. Кудай буйруса, жакшы результат көрсөтөбүз деп ишенебиз. Булардын эми негизги максаты ушул мектептен билим алам,
жакшы окуйм деген максатта келет дагы биздин балдарда билимге карата эмес умтулуусу өтө күч. Анан биз да педагогика коллектив ушу балдарга татыктуу терең тарбия берип, анан биз ушул жана айттым го, буга чейин ушу 93-жылы уюшулса, мына ушул уюшкандан бери бул мектеп баягы гимназия мектебин татыктуу болуп келе жатат да. Себеби өзүңөр деле мындай сурасаңар деле, азыр биз статистикалык данный деле карасаңар, биз жыл сайын сөзсүз түрдө республикалык олимпиадаларда, анан жалпы республикалык тестирлөөдө биз окуучуларды жалаң гана мындай жогорку упайларды камсыз келип жатат да. Мектеп алыстан келген окуучулардын шартына ылайыкташкан. Учурда 120дай окуучу мектепте жатып окушат. Балдарга күнүнө 4 маал тамак берилет жана муктаж болгон бардык материалдык жабдуулар менен камсыздалган. Ал эми жалпы мектептин материалдык техникалык базасы да талапка ылайык. Мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоодо бизге көпчүлүк жардамды мына биздин Баткен шаарынын мэриясы, мына ошолордун колдоосу да аябай жакшы. Андан сырткары биздин мектептин камкордук кеңеши бар. Бул ата энелерден түзүлгөн кеңеш. Мына ушул көптөн көп биздин мына ушул ар бир окууканадагы түзүлгөн шарттар бул ошо камкордук кеңештин жардамы менен болуп атат да. Андан сырткары биз республикадагы 100 инновациялык мектептин катарына кошулганбыз. Ошол мына ушул долбоордун алкагында Азия өнүктүрүү банкы тарабынан биздин ошол так илимдер багытындагы окууканалар толугу менен АБРдын жардамы менен, азыркы технологиялары менен жабдылган. Алдашева Айгүл Садыковна гимназияда 2017-жылдан бери мүдүрлүк кызматта алгылыктуу иш алып барууда. Буга чейин Баткен шаарындагы Жоомарт Бөкөнбаев мектебинин директору болуп 5 жыл эмгектенген. Азыркы мезгилде мектептин кадыр баркы дал ушундай креативдүү жетекчинин жана иш билги ынтымактуу мыкты жамааттын алдында өсүп, мамлекетибиздин керегине жараган татыктуу уул кыздар тарбияланууда. Билим уянын мындан аркы ишине ийгилик каалоо менен Мурас Кербени алдыга сапар тартат.